Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Дагы коомчулукта эң чоң бир маселе это хиджаб маселеси. Мы светский мамлекетбиз, правильно? Хиджаб боюнча мектептерде кийип отурганча айтсаңыз, буга кандай сиздин көз карашыңыз? Бул акмакпы деген сөздөр болуп кетти да. Мен өзүм намаз окуйм. С решением Конституционной палаты привести в соответствие я согласен. Тут не должно быть никаких вопросов. Вы привели соответствие. У меня в другом ракурсе вопрос. Вы скажите, пожалуйста, по Кыргызстану сколько численность мечетей? По Кыргызстану в Госкомиссии по делам религии зарегистрировано 2669 мечетей. Сколько? 2669 мечетей зарегистрировано. Учетную регистрацию. Немноговато ли? В данном случае мы действуем в рамках действующего закона, но было внесено предложение о принятии постановления о упорядочении строительства религиозных объектов. Не только мечети, всех. То есть на определенное количество населения, определенное количество... Упорядочении, да? У Да, вас нету запрета? Не расслышал. Запрета нету? Запрета нет, то есть будет ограничение. То есть, допустим, на определенное количество достаточно одного религиозного объекта. Если в населенном пункте нет религиозного объекта, разрешается строить, несмотря на то, что там будет небольшое количество населения. Еще такой вопрос. Во всех мечетях работает специальное образование смен или нет? Имамы все грамотные, все имеют ли специальное образование? Последний раз аттестация проводилась в 2017 году. Было выявлено, что некоторые имамы, которые до этого не прошли аттестацию, они прошли двухнедельные семинары, которые организовывались со стороны Госкомиссии Фонда имам Духовного управления мусульман Кыргызстана для того, чтобы повысить их нерелигиозные знания. По данному вопросу проводится работа. Но сказать на 100%, что все имеют хороший уровень знаний, нельзя. Тем не менее, в данном направлении совместно с муфтиятом мы и ведем работу. В некоторых мечетях работает без специального образования имама. И можно сказать, без грамотного имама. Допустимо это или недопустимо? Они работают. Имамов утверждает и представляет Духовное управление мусульман Кыргызстана на основе того, что ихних знаний, то есть ихних знаний внутри религиозной конфессии. То есть если это местная мечеть в Баткене, то баткенский казият и далее дает муфтият, что у этого человека достаточное знание, чтобы он стал имамом. После этого мы проводим учетную регистрацию. Оюңузду, жеке пикиңизди көп айтып атасыз да. Я фактыга таянып айтып атам, по факту айтып атам. Есть некоторых аулах, кишлаках такие имамы, которые детей воспитывают. Не ту руслу, например, они направляют, деген сөзді айтып атам. Какие работы, например, ведете по этой части? Да, на самом деле есть. Мы работаем, мониторим. То есть каждый год проводится мониторинг нашими представителями в областях и выявляем. Если на самом деле такие факты подтверждаются, то мы даем представление, рекомендуем муфтияту заменить его. Дагы коомчулукта эң чоң бир маселе это хиджаб маселеси. Мы светский мамлекетбиз, правильно? Хиджаб боюнча мектептерде кийип отурганча айтсаңыз, буга кандай сиздин көз карашыңыз? Именно в школах это полномочия Министерства образования и науки Кыргызской Республики. В соответствии с постановлением утверждены требования к школьной форме, где вопрос именно покрытия головы, его нету. То есть этого направления Министерства образования. Тем не менее мы... Нет, я конкретно задал вопрос о хиджабе. Там покрытие гүлдү жолу салынып алса, ничего страшного. Хиджаб, который глаза только видать, остальные не видно. Об этом речь идет. Как вы насчет этого думаете? Это в школьных возрастах. Мы являемся светским государством, где образование и воспитание предоставляется в школах светское. Не должно быть. Не, мы-то знаем, я тоже знаю, что светский мамлекет. Какую работу вы ведете по этой направлению? Это Вы так отвечаете, как будто здесь депутатам сидите и задаете вопрос. Вы ответьте, пожалуйста, какие работы ведется со стороны религиозной организации? Это полномочия Министерства образования. Мы туда не... Это в наши полномочия. Дорогой, слушай, Закир Жеңишбекович, полномочия Министерства кутулбаңыз сиз. Вы тоже прямое отношение имеете туда. Көчөдө кийип жүргөн кийимдер. 10 секунд. Молдолордун кийимдери силер айтпасаңар эмне, мектептин директорлору айтабы?
мы проводим профилактические мероприятия и работу с религиозными организациями о необходимости следовать именно традиционной одежде. И Вот именно дини уюмдар иш алып баргыла деп атам мен. Вы должны провести такую работу. В основном они вас слушают. Хорошо. Кожобек Жетишбекович, кече парламенттин жалпы жыйынында диний уюмдардын маселесин каралып атканда сиз хиджаб маселесине бир аз токтоло кеттиңиз. Мектеп окуучуларын. Анан көпчүлүк эл ушул сиздин оюңузду мүмкүн сиздин оюңузду толук жеткире албай калдыңыз окшойт. Туура эмес түшүнүп алышты. Сизди хиджабка каршы деген ойлорду жазып атышат. Деги эле сиз хиджаб боюнча кандай түшүнөсүз? Динге көз карашыңыз кандай? Ушул боюнча кененирээк айтсаңыз азыр. Туура суроо берип атасыз. Бизде өзүңүздөр билесиздер, регламент боюнча парламенттин жыйынында 2 мүнөткө ошо 2 мүнөттүн ичинде оюңду толук түшүндүрүп беришиң керек. Түшүндүрө албай калсаң, коомчулук аерден үзүп алат дагы. Анан кийин коомчулукта бөлөк бир пикирлер жаралып кетиши ыктымал. Хиджаб боюнча көчөгөнү менин пикиримди до конца мен жеткире алган жокмун. Ошон үчүн коомчулук мындай Кожобек Жайчыбекович эмне динге каршыбы, исламга каршыбы, хиджабка каршыбы, бул акмакпы деген сөздөр болуп кетти да. Мен өзүм намаз окуйм. Жума намазга үзбөй барам. 5 мал өтө элекмин, бирок мен өзүм ушул диндин ичинен исламга ошол багыт менен, ошол дин менен жашайм да. Бул бир. Экинчиден ойду турачу хиджаб деген эмне? Өзүң сурап атасыз. Хиджаб деген эмне десе эле көбү жана кийимди элестетет да. Хиджаб бул жанакы кийинип алып, чүңкөнүп алгандар деле хиджаб деп элестетет да, туура. Мен оюмду көчөгөн айта албай калам. Мектептерде жанакы Конституцияда укук берилген, а жерде 20-берене, 30-береде жазылып турат. Адамдын рухий жана ыйманы өзүнүн эрки деп жазылып турат. Ал өзүнүн эркиндиги. Кийимди кийип жүрүүсү бул дагы өзүнүн эрки да. Анан ошон үчүн жана светский мамлекет деп атпайлы. Светский дегенди көбү түшүнбөйт. Светский деген бул укук. Ар биринин укугу бирдей деген сөз да. Мен чечмелеп берейин кene. Хиджаб деген бул уят сыйтын жашыруу. Катын деген сөз да. Уят сыйтыңды хиджаб десе эле кийимди элестетпеш керек. Уят сыйттуу жерин жашыруу. Мен просто суроо бердим. Хиджабка кандай карайсыз школдордо деп мен эми баягы тигинден ответ болосуз десем, ал орусча сүйлөгөндөн экен, мага ответин бергиче мен убактым бүтүп калды дагы, мен хиджабка каршы болуп көрүнүп калдым да. А уят сыйтын жашыруу деген хиджабты уят сыйтын бул колду буга чейин жашырып биздин кыздар кийинип жүрүү, кызыл ашыкка чейин узун кийинип жүрүү, чыпчыйтып апчашка кийбөө деген бул адеп ахлабын сактап жүрүү деген сөз. Муну мен коомчулукка өзүм түшүнүгү менен айтып атам. Мен чоң аалым эмесмин, бирок мен жүрөгүмдө иман бар. Анан уят сыйты жашырып жүргөн бул жакшы. А пупогун көрсөтүп, жоон сандан үйдө разрез менен юбка кийгендер кандай деп коомчулук ойлойт? Бул туура эмес нерсе деп ойлойм. Мусулманда, исламда бул нерсе запрет болбойт. Антип жүрбөш керек. Даже чыпчыйтып апчашка кийгенге апчашка кылып, ляпташка кылып кийип атпайбы? Андай да болбойт. Бул түшүнүктүү мен азыр айтып берип атам. Ошон үчүн бул мектептерде кандай карап атасыңар? Мен айта элекмин да, силер запрет кылып атасыңарбы, же уруксат берип атасыңарбы деген. Андай да жок. Баш мыйзамдын 20-беренесинде жана 36-беренесинде жазылып турат. Баары тең укуктуу. Эч ким бирөөнү же болсо бирөөнүн аялын барып туруп айтпайсың да, сен эмне төшүңдү көрсөтүп кийип жүрөсүң, чеч бул кийимиңди деп айта албайсың. Же бирөө жанакындай уят сыйтын жашырып кийип жүрсө, татынакай адептүү жүрсө, сен давай ачык кийин деп айта албайсың да. Бул баары тең укуктуу деген сөз. Биздин өлкөдө ушул. Светский мамлекет дегенде ушул. Ошон үчүн мен айтып койгум, никап деген бар. Никап деген бул көзгө чейин да. Эми бул никапка бөлөкчөрөөк караса болот. Бирок ошол эле жерде дагы эле биздин укугубуз тебеленет. Эмне үчүн укугуң жок, мени запрет кыла албайсың, ага сен мени минте албайсың деген сөздөргө кабылып калышыбыз ыктымал. Бирок биз жакшы элбиз. Жакшы элдин ичинен мусулманды алганбыз, ошонун ичинен исламды алганбыз. Диний уюмдарды да тандоо, йога болобу, баптиси болобу, андай эрки. Эч ким ага мындай бөгөт кое албайт. Биздин баш мыйзам. Эгерде биз баш мыйзамга баш ийип жашайбыз десек, мыйзамдуу жашайбыз десек, бөгөт жок.
Ошон үчүн бул хиджабты дагы туура мен чечмелеп берип атам. Мына коомчулук билсин да, например, Кожобек Жайчыбек хиджаб деген понятиясы жок экен деп жазып атпайбы? Бул акмак, чочко деген сөздөр менен аскарбит этип атат. Эгерде менин сөзүмдү туура эмес түшүнүп калса, ал адамдар мына туура түшүнүп алсын. Хиджаб боюнча менин понятиям ушундай. Ал деген уят сыйтын жашыруу, уяттуу жерин жашыруу, жанакындай жыңалаш жүрбө, татынакай, адептүү, ахлаптуу кийинип жүрүү. Маселе бар. Эми анда укугум жок мен. Сен мындай түрдө кийинбе, мындай светте кийинбе деп. Мисалы үчүн кээ бир жакшы мамлекеттерде мусулмандар, ислам бар жерде, Малайзияда жана бөлөк жерлерде жүрөт. Ошол Англиядагы мусулмандар татынакай эле кымбат баалуу, татынакай гүлдүү жоолук, ар кандай уяттуу жерлерин жаап, жакшынакай кийинип жүрүшөт. Бул да өзүнчө жакшы да. Өзүнчө жакшы. Эгерде өзүнүн адеп ахлагын жаап, уяттуу жерин жаап, татынакай жүрсө, биздин кыздар турмушка чыкканга да жакшы да. Себеби дегенде азыркы ыймандуу балдар баардыгы тең турмуш курарда үй бүлө курат. Үй бүлө деген ким? Үй бүлө деген эркек менен аялдын ортосундагы никах. Никах кыйылгандан кийин бул үй бүлө болуп эсептелет. Аны биз жазып койгонбуз баш мыйзамга. Ошол никах бүтүп кыйылгандан кийин анан мамлекеттик каттоодон өтүп, анан мужу жана күйөөсү, анан аялы, жубайы болуп эсептелет да. Ошон үчүн ушундай айтылган. Мен каршы эмесмин. Адеп ахлагын жаап, уяттуу жерин жаап, татынакай жүргөн кыргыздын кыздарын мен дагы чакырып кетем. Татынакай кийинип жүрсө баарыбызга приятно, баарыбызга жакшы. Баары арак ичип, көчөдө мушташып, жинди болуп жүрбөй, татынакай намазды окуп, жума намазга барышып, татынакай жүрүшсө мен буга дагы ушундай багытты жакшы көрөм. Адеп ахлак, ыйман жүрөгүбүздө болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, мен азыр чечмелеп берип атам. Көчөгүнкү жыйында мен ошо хиджабка кандай карайсыз, жана чүмкөнүп кийингендерге кандай карайсыз деп андан жооп күтөм десем, суроо эле болуп калды эле. Жоопту күтпөй эле коомчулук мени чочко маскаропоз кылып атат да. Ошон үчүн мен элден айтып коюшум керек. Мен айттым өзүм дагы, мен жума намазга барып, ошо сыйынып, Алла Таала деп жүргөн ыйманым бар жигит деп ойлойм. Ошон үчүн мен бул нерсеге ушундай кабыл алам, анан ушундай ойдомун. Бул баш мыйзамда жазылып турган мыйзам менен биз баш ийип жашашыбыз керек. Кыргызстанда ушундай жашашат. Анан Кожобек Жайчыбекович, мен сиздин айтканыңызды мындайча түшүндүм. Азыр коомчулукта мугалимдер тарабынан мектепке хиджаб кийип келген, ошентип оронуп келген кыздарды сабакка киргизип болгон учурлар болуп атат да, каршы болгон учурларчы. Эми бул мындай. Сиз ошол коомчулукка бир дин комиссиясы тарабынан бир түшүнүк алып берейин деген суроо. Мен түшүнүк алайын деп атам да. Анткени баягыда да интервью алганда мен айттым да. Совсем эле жана никап деп коет. Чүмкөнүп алгандарга мен айттым, мен буга кичине көз карашым туура эмесирээк. Мындай бети башын чүмкөп, мындай совсем никап деп коет. Хиджабка ал жанакындай уят жерлерин жаап, татынакай аккуратный кийинип жүргөнгө эч кандай каршылыгым жок. Буга мен макулмун. Анан жана мектептерде өзүнүн укугун билбей, мугалимдер кээ кезде өзүнүн укугунан аша чаап атышат. Себеби дегенде баш мыйзамда жазылган укугу менен алар иштеш керек. Ар бир адамдын өзүнүн укугу бар. Анын эрки бар да. Мен мисалы үчүн чачымды узун кылып келемби, сакалымды узун кылып келемби, же кыскартып келемби, биздин баш мыйзамда ал жазылып турат. Мен мыйзам менен сүйлөп атам. Может, кому-то жакпайт мындай чоң сакал. Жагабы, жакпайбы, ал адамдын укугу. Ошон үчүн ар ким өзүнүн укугу менен жашап атат бүгүнкү күндө, ошол укуктары менен. Эгерде биз баш мыйзамды өзгөртүп, мындай болот, тигиндей болот деп элге салып өзгөртсө, анда ошондой жашашыбыз керек. Ошон үчүн биз баш мыйзамды шайлоо жолу менен, голосование менен, добуш менен биз баарын тең ошонун баарын электен өткөзүп, ошол баш мыйзам менен жашап атабыз. Баш мыйзамда жазылган беренелерди мен экөөнүн айтып бердим. Бул жерде адамдын укугу, эркиндиги, ыйман, руху, анан жанакындай кийимине эч кандай запрет жок. Ал адамдын өзүнүн эрки. Ошон үчүн жана мугалимдер дагы, кээ бир мугалимдер дагы өзүнүн укугунан аша чаап, анын бирөөнүн кызын запрет кылып, анткени туура эмес. Аны түшүндүрүү жолдору менен иштеш керек. Эгерде жанакындай динди да кээ бирөө түшүнбөй, бул туура эмес кетип калышы ыктымал да. Ошону дагы туура сабаттуу адамдардан таалим алып, туура ыйман жолу менен баратса, биз эмнеге запрет кылабыз? Окусун. Сабагына даярдансын. Бирок өзүнүн уяттуу жерлерин жаап, татынакай, аккуратный кийинип келген биздин кыздарыбызды мен сыйлайм. Ошон үчүн хиджаб деген понятие ушундай.